депутаттардан да эч кимисинен коркпойт. Эмне үчүн дегенде таза, анын артында эч кандай жаман нерсеси жок. Ушунчалык мыйзамсыз, ушунчалык бири-бирине каршы келген эки чечимди бир күндө алынышы болду. Ушул азыркы бийликтин кылгандары эң туура эмес. Бизге адилеттүү чечим чыгарсын. Биздин талабыбыз ошол бүтүн Кыргызстан кайрадан шайлоого уруксат бериш керек. Мигранттар телефон чалып ата-энесине айтып бүтүн Кыргызстан шайлагыла деп агитатор болуп атат. Анын артында эч кандай жаман нерсеси жок. Эл шайлайбы, шайлабайбы убакыт көрсөтөт. Шайланбай калса калып кала беребиз. Биз талап кылып ушуну ордуна кайтып алып келип кое алабыз. Азыр эл чогулуп атат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль. Бүгүн эртең менен Ош шаардык Сулаймантоо милиция бөлүмүнөн келишип 5 киши келди, 6 киши 2 машина менен келди. Террорист алып кеткендей болуп кетти. Мен ойлодум, эмне алып кетти? Не болуп кетти десем, сиз бөлүмгө өтүп, биздин суроолорго жооп беришиңиз керек. Эмне деген суроолор десем, кечеги болуп өткөн митинг боюнча. Ошолордун уюштуруучусунун бирөөсү сиз экенсиз. Элди мыйзамсыз уюштурдуңуз. Дейт, анан бардым, барып түшүнүк кат жазып, муну ким уюштурду дейт. Муну мен уюштурган жокмун. Жөн жаткан, шайлоого даярданып аткан элди көтөрүп чыккан силер болдуңар. БШКнын чечими болду. БШКнын мыйзамсыз чечимине эл көтөрүлүп чыкты. Эгер мыйзамдуу чечим болгондо эч ким чыкпайт эле. Бардык партияларга окшой эле биз жолугушууларды баштап, агитацияны баштай турган болуп турганда, БШК көз көрүнө эч кандай мыйзамды түшүнбөгөн, юридикалык билими жок адам түшүнүп турган мыйзамсыз чечимди чыгарды. Себеби биринчи маселе Турсунбай Бакыровдун маселесинде карап БШК биз эч кандай претензиябыз жок. Мунун арыз дооматын биз кабыл албайбыз, соттон барып чечишип алгыла. Бүтүн Кыргызстан партиясы кабыл алынды деп айтканы элдин баары укту да. Анан эле эмне болду? Эртеси күнү ошол эле БШК каяктандыр кандайдыр бир эч ким көрбөгөн токтомго добуш берип туруп, Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоодон баш тартты. Бул жерде жана Атыр деген БШКнын мүчөсүнүн колунда турган токтомдо ошо иш группа, рабочий группа иштеп чыккан токтомдун оригиналы турат. Что Бүтүн Кыргызстан партиясы катталат. Ал кыз безилдеп атат. Силер кайсы токтомго добуш бердик? Ошону көрсөтүп койгулачы десе, БШК көрсөтө албайт. Ал токтом жок. Мына биздин партия ошол жерде 2 күндөн бери ошо токтомдун көчүрмөсүн бергиле деп бере албайт. Кайсы токтомго эмненин негизинде добуш бердиңер дагы, эмненин негизинде Бүтүн Кыргызстанды каттоодон баш тарттыңар деген мыйзамдуу суроого эч ким жооп бербей атат. Мен билбейм, эртең сот чечет. Сот кандай чечет? Сотко кайрылдык. Бирок документтер толук болбосо, сот кайсы документ боюнча карайт деген суроо чыгат да. Кыскасы, жогору жактагы мыйзамсыз чечимдер элди ошондой мыйзамсыз митингдерге чогулганга түрткү болуп атат да. Мына азыр бардык шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерин баштады. Биз болсо соттошуп жүрөбүз. Биз канча күн соттошобуз? Бул сот качан чечим чыгарат? Бул ар бир күн өтө баалуу күн да. Мен мынтип ойлоп атам да, булар атайлап ушу сотту чозуп, сотту ошентип алып барып, анан бир күнгө, бир 10 күн калганда шайлоого. Анан каттап, мынакей силердин мыйзамдуу каттадык деп берет окшойт деп ойлоп атам.
Себеби эл менен сүйлөшүш керек, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, атайын шайлоо өнөктүгүн жүргүзүш керек. Ал эми биздин оппоненттер башка партиялар. Аларды алып салды, алар кайтып келбейт. Бизге добуш бере бергиле деп, азыр мына үгүт иштерин жүргүзүп атат. Бардык бизге телефон чалгандар, силерди алып салып турго, силер эми келбейт экенсиңер го, биздин партия катышпайт экен деп атат. Ушул менимче эл каалап, эл көтөрүп мындай алып өтөбүз деген партиянын электораттарын, шайлоочуларын азайтыш максатында болуп атат окшойт деп ойлоп атам. Бул менин жеке пикирим да. Болбосо эмне үчүн эгер соттон кандайдыр бир токтом болгон болсо, анын үчүн бербейт. Мына токтомдун негизинде биз добуш бердик деп. Эки токтом болуп туруп атпайбы бердичи. Анан кыскасы ушул мыйзам бузуу менен булар мыйзамдуулукту орнотобуз деп атат да. Эл бүгүн өтө мындай аң сезими өтө жогорку деңгээлде ойгонуп көтөрүлүп калды да. Мен мынтип биздин шайлоочуларга кайрылат элем. Биздин шайлоочулар, биздин электораттар бүгүн эле бүтүн Кыргызстанга добуш беребиз деген чечимди чыгарып алган жок. Булар буга өтө узак убакыттан бери даярданып келишти. Биздин катарларыбыз 100 миң деген партиялаштар менен мурда эле бар эле. Азыр мынау шайлоого ошолор бир 200 миң, 300 миңден ашык адам добуш берейин деп мындай бир өздөрүн даярдап койду да. Биздин ал электораттарды оңой менен башка жака үгүттөп кетиш кыйын. Мен ишенем, биз шайлоого катышканга бир күн калганда уруксат берсе дагы баары бир биздин электораттар биздин партияны шайлайт. Себеби бул чоң үмүттү байлаган, чоң бир өзгөрүүгө үмүт кылган элдин тандоосу болуп турат да. Анан сырткары биздин мына Россияда жүргөн мигранттар күндө ата-энеси менен байланышып, бир туугандар менен байланышып, бизге өздөрү келе албаса дагы агитатор катары иштеп атышат. Мына биз жолукканда элдер айтып атат, "Ой, Рахман, бизди үгүттөбөй эле койгула, биздин балдарыбыз үгүттөп атат." Ыйлап телефон чалып атат. Бүтүн Кыргызстанды шайлагыла, сатылбагыла. Анан биз эми балдарыбыздын айтканын угабыз да. Ошон үчүн эгерде бийлик ушул партиянын үгүт иштерин кыскартып, сот менен кандайдыр бир убакытка чейин кармап турабыз, анан ошон нерсе менен булар өтпөй калат десе анда жаңылышат. Агитация элге канча болуш керек? Мен мисалы үчүн мына 45 жыл сатира жазсам, 45 жыл бийликтин кемчилдигин жазып келдим. Демек мен 45 жыл агитация кылып келатам. Бийлик менен күрөшүүгө, мыйзамсыз нерселерге кандай кылып барууга мен сатиранын тили менен жазып келатам. Аны элдер билет. Мадымаров 30 жылдан бери айтып келатат. 30 жылга жакын. Экөөнү кошкондо биз 75 жылдан бери агитация кылып атырбыз. 75 жылда түшүнбөгөн эл анан бир 15-20 күндө бир беле өзгөрүп кетеби. Ошол үгүттөөлөр, ошол жазылган сатиралар, ырлар, ошонун баары элдин жүрөгүн ойготуп, кандайдыр бир катмарды башка бир көз карашка өткөзүп койдук да. Коомдун аң сезиминде өзгөрүү болгондо анан коом өзгөрөт. Биз мындай да, элдин баары мыйзамсыз соттун чечимдерине, мыйзамсыз кандайдыр бир бийлик бутактарына өзүнчө бир мамиле, жөнөкөй элге өзүнчө мамиле деген мыйзамсыз аракеттерге нааразы болуп келишет. Анан бүгүн биз ошолордун укугун коргоп, ошолордун үнүн парламентте айтайлык. Ушул парламентте элдин карапайым элдин көйгөйлөрүн биз чагылдырып ошол жерде айтып турайлык деп келсек, кээ бирлери акчаны алып алып, ошо акчалуулар жакка өтүп алып атпайбы. Эл өзүнүн укугу менен өзү күрөшүп атат. Бирин бири жетелеп, өлүп кетсин жүрөм акчасын ала бербейли. Ал эмне болот элем айтып атат да, деп атат да дейт. Ушундай бир мындай көңүл кош, кайдыгер катмар бар да. Алар деле күнөөлөп болбойт. Аларды ошондой деңгээлге бийликтин мыйзамсыз аракеттери жеткизишти. Канча жолу туура болсун деп туура чечимдерди чыгарып, канча жолу ушул бүтүн Кыргызстанды шайласа деле ушул мыйзамсыз жолдор менен иштин алып кое берип, элден кандайдыр бир деңгээлде ишенич кетип калды да. Баары бир ошондой эле болот окшойт.
Бул жол деле ошондой болот деген дагы бир катмар бар да. Ошон үчүн бул жол ондой болбойт. Биз андай болуп турбаска аракет кылабыз. Бул жолу биз ошол бардык шайлоо тилкелеринде өзүбүздүн балдарды коюп, ошолор аркылуу элдин берген добушун кол санак менен санап алып, ошого жараша мамиле кылайлы деп атабыз. Ошон үчүн колду түшүрбөш керек. Эч нерсе утулган жок. Чындык жакта турган адамдын өзүнө да жакшы болот. Иманың таза болот, Кудайдын астында таза болосуң. Балдарыңдын астында таза болосуң, неберелериңдин астында таза болосуң. Мен бир кыздын ролигин тартылганын көрүп калдым. Негедир немеге чыкпай атат, ошону таап чыгарып коюш керек эле. Мен үйдөн тамак жебей атам. Себеби шайлоо башталды дейт. Атам акча алып элди күттөп, үйгө ошол арам акчадан сатып алынган эттерди алып келип атат. Мен аны жебеймин. Мен шайлоо бүткүчө жебеймин деп отур. Бул мындай сөз уккан адам жүрөгү ыйлайт да. Бүгүн биздин аксакалдар ошо арам менен хадалдын айырмасын билип атабы? Кайсыл акчаны алып кимге бата берип атканын билип атабы? Ошол таратылып аткан акчалардын бардыгы мамлекеттин бюджетинен уурдалган акча экендигин билип атабы? Маселе ошондой болуп атат да. Ким бизде пешене термеген акча таап, элге тарата турган акчаны тапса болот. Андай акча жок да. Биз каяктан карыз болуп калдык? Эмнеге 5 миллиард карызыбыз бар? Ошол акчалар ушу бюджеттен алынган акчалар. Алар башка жактан алып келген жок. Биз эң чоң уруулар азыр сыйлуу адамдар болуп парламентке кетип атат. Анан эл мындан бир жыйынтык чыгарбаса, башка бирөө чыгарбайт. Өзүнүн тагдырына эл өзү күрөшсүн деп Адахан айтты. Мен эмне кылайын? Мен мынча жылдан бери түшүндүрөм. Эми эл өзүнүн тагдыры менен өзү күрөшсүн. Мен мыйзамдуулукту сактап, мыйзамдуу болсун, мыйзамдуу жол менен барайлык деп канча жылдан бери келдим, бирок менин көзүм жетти Кыргызстанда мыйзамдуу жол менен барып бийликке, мыйзамдуу жол менен бул бийликти алмаштырганга мүмкүн эмес экени көзүм жетти. Эми эл өзүнүн тагдырын өзү күрөшүп чечсин. Эгер биз ушундайда түшүнбөсөк, ошондой бир анализ жүргүзүп ойлонбосок, биз кайдыгере болсок, биздин жашоону эч ким өзгөртүп бербейт. Мамлекет жок болуп кетет десе, кантип эле мамлекет жок болуп кетет? Бул жөн эле жомок сүйлөп атышат. Мамлекет эч качан жок болбойт дейт. Мындай да дүйнөдө канча бизге окшогон кичинекей мамлекеттер жок болуп кетишкен. Азыр дагы жок болуп кетүү коркунучунда турат. Биз жок болуп кетүүнүн биринчи тепкичин басып өттүк. Бул деген мына ушул 6-чакырылыштагы чимкирик деп аталган депутаттар биздин паспортубуздан улутту кыргыз деген графаны алдырып салышты. Биринчи улут жоголот, анан мамлекет жоголот. Бүгүн биз кыргыз эмеспиз. Азыркы балдардын паспортунда кыргыз деген паспортта графабыз жок. Демек бир топ жылдан кийин, 15-20 жылдан кийин президенттикке талапкерлигин коюп калса, анын улуту ким экенин билбейбиз. Ал жаран гана болуп айтылат, Кыргызстан жараны. А биздин мыйзамда Кыргызстандын президенти кыргыз улутундагы адам гана болот деп жазылып турат. Эгерде биздин улутубуз жок болсо, ким аныктайт анын ким экенин? Каалаган башка бирөө келип Кыргызстанга президент болсо болот. Бул ошол мамлекеттин жок болуп кетип баратканын биринчи баскычы. Биз эгемендүүлүк, эгемен мамлекет биз деп атабыз, бирок биз анчалык деле эгемен эмеспиз. Мисалы үчүн, тоо кен байлыктарыбыз кимге таандык? Сага таандыкпы? Мага таандык эмес. Канада эң чоң кендин ээси. Жер үйдө 400 тоннадан ашык алтыныбыз бар эле. Аны 100% укугун 1% мамлекет өзүнө алып калбай 100 миллион долларга сатып бердик. Ал жердеги кендин курамы 7 миллиард долларга бааланган.
7 milyar dollar turgan kendi 100 milyon dollarga 100% sat verdik. Kırgız gaz деген sistemamız var эле. Kırgız gazdın baaсын hiç kim eseптеген жок. Айда канча мүлк турат, канча турбалар турат, жогорку чыңалуу, орто чыңалуудагы канча газохранилищелер турат. Кыскасы шунун бардыгын $1 сат бердик. 1%-ында калып калган жок мамлекет. Золотой акция деп койт 1%. Эгер 1% Кыргызда болсо, анда анын бааларды кураштыруу ценообразованияда Кыргызстан как учредитель, акционер катары аралашса болот. Бүгүн биз 100%-ын сат бердик. Бүгүн Кыргыз газды орустар башкарат. Калаган күнү газды токтотуп койсо, газ жок калабыз. Кантип эгеменбиз деп айтабыз. Биз өзүбүзгө жей турган нанды жарымын эле өндүрөбүз, жарымын алып келебиз. Кече чегара жабылып пандемия болгондо ун эмне болду? Ошончо баага көтөрүлдү, ун кайра түшкөн жок. Ундап келбей койсо эле биз эмне болобуз? Токтоп калабыз. Бензин деп келебиз биз. Бензин келбей калса эмне болобуз? Машиналар жүрбөй калат. Кыргызстанда иштеп аткан завод, фабрикалар. Мына Кызылкадагы цемент завод Кытайдыкы, биздики эмес. Кадамжайдагы сурма комбинат казактардыкы, биздики эмес. Кызылкадагы ламповый завод орустардыкы, биздики эмес. Цементный завод канттагы казактардыкы, биздики эмес. Койчу кыскасы бизде эчтеме жок. Биз жөн эле кыйкырып атабыз, биз эгемен мамлекетпиз деп. Муну биздин балдар кыздардын тентип чыгып кеткени ушул биздин колубузда эчтеме калбай калганда болуп атат. Алар каалаган ишчилер өздөрү алып келип иштетип атат. Биз аларга иштеп гана беребиз, башка эч беле. Койчу кыскасы бул арман аттын башындай. Ушунун баарын оңдош үчүн мамлекетти бир башка бир жолго бурайлык деген бизди аралашпагыла шайлоого деп чыгарып таштаганга аракет кылып атат. Ошон үчүн элдер эгерде кичине ойлонсок, бул шайлоону кээ бир адамдар мындай бир тамаша катары, шоу программа катары кабыл алып атат. Акча таратуу, акчалуу, эртең бир бала болот деп бүгүн ала береличи. Ошон үчүн дагы бир жолу акылга келсек, ойлонсок, мен кандай салым коштум мамлекеттин өнүгүшүнө же жок болушуна деген ар бир адам өзүнө өзү суроо берип, өзү жооп бериш керек. Ошондо туура болот деп ойлойм да. Ошол Кудайдын астында иманыңарды, напсиңерди тыйып, өзүңөрдү жеңсеңер, ошондо мамлекетти силер каалаган жолго алып өтөбүз. Эч ким менен күрөшпөй эле кой, сен өзүң менен күрөш. Өзүңдүн напсиңди тыйып, өзүңдү жеңсең, ошондо биз жеңебиз. Өзүңдү жеңе албасаң, биз жеңе албайбыз. Ошон үчүн өзүңөр менен күрөшкүлө. Башка бирөө менен эмес, агитация кылбай эле койгула. Жөн эле үйдө отуруп, неберелердин көзүн карап отуруп, балдардын көзүн карап отуруп, мен эмне кылып атам деген суроону берип, жооп берсең, ошондо жыйынтык болот. Депутаттардан да эч кимисинен коркпойт. Эмне үчүн дегенде таза, анын артында эч кандай жаман нерсеси жок. Ушунчалык мыйзамсыз, ушунчалык бири-бирине каршы келген эки чечимди бир күндө алынышы болду. Ушул азыркы бийликтин кылгандары эң туура эмес. Бизге адилеттүү чечим чыгарсын. Биздин талабыбыз ошол, бүтүн Кыргызстан кайрадан шайлоого уруксат бериш керек. Мигранттар телефон чалып ата-энесине айтып, бүтүн Кыргызстан шайлагыла деп агитатор болуп атат. Анын артында эч кандай жаман нерсеси жок. Эл шайлайбы, шайлабайбы убакыт көрсөтөт. Шайланбай калса калып кала беребиз. Биз талап кылып ушуну ордуна кайтып алып келип кое алабыз. Азыр эл чогулуп атат.